учурда Бишкек шаарындагы лимити бар. Анан кийин ошол лимитти сакташ үчүн анан кийин мыйзамда кирди, закон о тишине баарыңарга маалым болгондой. Ошол эки нерсенин алкагында биз тарабынан рейдтер жүргүзүлдү. Бирок могуреки рейдтардын алкагында жүрөшүндө бир да чарба субъект жабылган жок. Биз мындай рекомендация катары айттык. Ооба чыгып, мына мэр да өзү баш болуп чыгып, биз баарыбыз кыдырдык. Ар бир чоң чарба субъекти кыдырып, бирок жапкан жокпуз. Айттык, лимитти сакташ керек. Анан ошол закон о тишине. Негизи закон о тишине болуп атат бүгүнкү күндө. Ошону сакташ керек. Туура кээ бир чарба субъекттерден бизге сунуш түштү. Алар айтты, бизде генераторлор бар. Эгер биз өз генераторду колдонобуз, бирок тилекке каршы кээ бирлерди караганда, алардын мындай генератор кичине шумнураак болду да. Биз аларга дагы рекомендация катары айттык. Анда ошол генераторду же бир кожоктун ичине салгыла, же бир четке чыгарып, анда колдосо болот. Бирок дагы бир жолу айтайын, ошол рейдтин алкагында бир да чарба субъект жабылган жок.